растчылык айтайын деп эле чыктым. болот аябай жакшы болот. Кандай биз да машык Ооба, машыгып атам. Мен аябай агрессивный болчумун. Өзүмдүн көп каталарымды өзүмдөн көргөнүмө аябай кубанып, аябай бир ички дүйнөм тынчтанууга келгенде, адамдар менен карым-катнашта, мамиледе өзүмдүн каталарымды көрө баштаганымдан кийин жакшы результаттарды ала баштадым да. Анан жакшы. Мындан бияка да сеанстарыңызга катышып келатам, жакшы. Машыкканыңыз канча болду? Башкан ушу сентябрдан бери. Сентябрдагы башталган курста кошулгам. Жакшы, жалпым деле жок. Основной өзүмдүн чоң каталарымды көргөнгө аябай, өзүмдүн каталарымды өзүмдөн көргөнүмө аябай сүйүндүм. Себеби көп агрессия болуп, меники эле туура деп көбүнчө адамдардын каталарын көрчү да, өзүмдү көрчү эмес экенмин. Самом деле өзүмдөгү ички каталарымды, өзүмдөгү туура отношение, мамилелеримди мен сырттагы мени курчап турган адамдардан көрчү экенмин. Мен ошону өзүмдөн байкадым, аябай сүйүндүм ошого. Күнөөнүн баары өзүңүздө экен? Өзүмдө экен, күнөөнүн баары өзүмдө экен. Бул дүйнөдө эмне жакшылык көрүп атабы, жамандык көрүп атабы, эмне болуп атса да адам ошо өзү иштеп тапкан болчу нерсеничи. Мен деген нерсеге аябай өтүп кеткен экенмин. Сен туура эмес, мен окутуучу болуп эле, сен андай кылып айтасың, сеники туура эмес, меники туура, андай кылышың керек эмес болчу, мындай кылышың керек болчу дейт экенмин. На самом деле ошол каталардын баардыгы өзүмдүкү экенин байкадым да. Ошо мойнума алдым, осознать эттим. Ошол адам ошол катасын моюнга алып баштагандан өзгөрүп жатат ошол адамдачы. Ошол катаны моюнга алып, ошону кабыл алганда. Анан көп окутат да. Кабыл ал дейт, сен өзүңдү кабыл ал, эн атаңды кабыл ал, бир туугандарды, күйөөңдү кабыл ал дейт, бирок бияктан кабыл албайсың да. Мундун иши да, акылдын иши. Ошон үчүн могу акыл менен окуп алган информациянын баары бесполезный. Биз канчалык билген сайын, канчалык окуп алсак, ошончолук эме кылып атабыз, биз эго кылып атабыз. Биле ошол билип атабыз, жырып атабыз деп эго чыркайт ошол убакта. Эго чыркайт. Практиканы колдонбойчу. Качан адам практиканы колдонуп баштаганда, ошол өтө чоң эмелери баштайт. Күндөн күнгө өзүмдө бир алдыга жылуу, өсүү деген бир өзүмдүн каталарымды көрүп, анан баягы агрессия болгон мезгилде дагы өзүмдү успокоить этип кармагандан кийин каерде ката кылганымды, бирөөнүн катасын көрүп атам, ошол ката меники экенин мойнума алдым да. Ошол нерселер мага аябай катуу таасир этти. И өзүмдүн каталарымды өзүмдүн көргөнүмө мага аябай кубаныч болду да. Анан когда спокойный болуп, өзүңдү таанып, өзүңдүн каталарыңды көрө баштаганыңда, ким экениңди биле баштаганыңда, уже жакшы жака эме чыгат экенсиң. Иштериң да жакшы болот экен. Адамдар баалабайт экенбиз, урматтабайт экенбиз бирөөнү мындай. Мен ошол нерсени түшүндүм. Сыйлабайт экенбиз, уважение кылбайт экенбиз. Негизи эмне кылат? Бирөөлөрдү уважение эмес, өзүңдү уважать этпей эле башкаларды унижать этип жүрүш экен. Жан дүйнөбүзгө тынчтык келди, мына покой келди. Ооба. Анда покой келген мезгилде спокойно качууларым өз-өзүнөн кимдир башка бирөөлөр тарабынан эле каалоолорум аткарыла баштаганын байкадым. Ошондой болот экен. Жакшы, сизге рахмат. Адам жан дүйнөсү жарытканда сизди көрүп эле адамдар сырсын чыгарат. Сизди көрүп. Неге дегенде биз деген любой нерсени ой менен айтып көнүп калганбыз да, мунун баары жалган нерсе. Ой менен ыраазычылык, ой менен мындай кылырбыз, ой менен эме кылырбыз, ал жүрөктөн чыккан совсем башка нерсе. Ошонун айырмасын билдиңизби? Ал жүрөк. Ооба, билдим. Ыраазычылык токтобой калат. Биз күндө кагазга жазып алып, баланча ыраазычылык, анан мынча ыраазычылык деп баягы сыйынып атпайбызбы? Ал нерселер баары оңдун иши, акылдын иши болуп калат. Качан через медитация, ыраазычылык өзүнөн чыга берет, мындай шашарадан чыгып атат ананчы.